иштеген энелер мектебине кош келиңиздер. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Саратаева Нургүл Мухаммадисаевна, кесибим боюнча мугалиммин. Өзүм билгендеримди Гапар Мадаминов агайыбыз негиздеген энелер мектебинде онлайн, офлайн окуп, өзүм билгендеримди өзүм окшогон миграцияда эмгектенип жүргөн энелерге атайын жайылтуу максатында бүгүн чогулуп отурабыз. Бүгүнкү эс алуу күнүбүздү текке келтирбей, уйку менен камсыз кылбастан аны сиздер менен бөлүшкүм келип отурат. Бүгүн биз энелер мектебинин 3-чү офлайн сабагын уюштуруп жатабыз. Бизде бүгүнкү сабакты уюштурууда биздин Махабат эжекебиз аябай абдан жакындан жардам берип жатат. Мен сабак өтө турган болсом, ушул шартты, ушундай кооздукту, ушундай аураны бизге даярдап берген биздин Махабат эжекебиз терең ыраазычылык билдирип кетем биринчиден. Анда эмесе биз өткөн сабактарды бир эсибизге салып кайталап алсак, бүгүн өткөн сабакта келген энелерибиз дагы бар. Бүгүн жаңы сабагыбызга жаңыдан кошулган энелерибиз дагы бар. Бүгүнкү сабагыбызга кош келиңиздер, азаматсыздар, ыраазычылык билдирем. Биз өткөн сабактарда кайсыл теманы өттүк десеңиздер, ата эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Биз эне болгондуктан биздин жоопкерчиликтерибиз өтө көп. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Демек, эне болуудагы биздин жоопкерчиликтерибиз кандай? Эмне үчүн биздин Гапар Мадаминов агайыбыз энелер мектеби деп атабагандагы бул бекерден эмес. Демек, энелер көбүнчө балдарга көңүл бурат экен, өзүнүн убактысын көбүрөөк балдарга сарпталат экен. Ошондуктан энелер мектеби деп аталган. Биздин агайыбыздын ошол эмгектерин жайылтуу максатында миграцияда жүргөн энелерибизге азыркы күндө жайылтып келип жатабыз. Демек, бул Кыргызстанда 7 дубанда жайылып жаткан болсо, Кыргызстанда деле калбастан миграцияда жүргөн, Россияда эмгектенип келе жаткан энелерибизге жайылтуу максатында ушул ишти колго алып жатабыз. Убактыбызды барынча өзүбүздөгү алган билимдерибизди сиздерге жеткирүү максатында ушул ишти аткарып келе жатабыз. Демек, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бул жерде эмне деп жазылып турат? Эне окумайын, бала окубайт. Ар бир бала